Өлкө башчы Садыр Жапаров Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевди кабыл алды. Өкмөт башчы Улукбек Марипов Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугушту. Өлкөдөгү 1200 мектеп 25 000 заманбап компьютердик техника менен жабдылат. Саламаттыкты сактоо министринин орун басарлары дайындалды. Өлкө башчы Садыр Жапаров Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевди кабыл алды. Камчыбек Ташиев 24-25 март күндөрү Ташкент шаарында өткөн кыргыз-өзбек мамлекеттик чек араларын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттүк делегацияларынын ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыктары жөнүндө маалымат берди. Ага ылайык кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын калган тилкелери боюнча бардык маселелер аймактарды алмашуу принциби менен тактоо жол жобосунан өттү. Камчыбек Ташиев ошону менен кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасында талаштуу тилкелер болбойт деп жыйынтыктады. Ал эми өлкө башчы Садыр Жапаров бул кадам кыргыз-өзбек эки тараптуу мамилелеринде тарыхый мааниге ээ экенин айтты. Премьер-министр Улукбек Марипов Өзбекстанга болгон сапарынын алкагында өлкө президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугушту. Бул тууралуу өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмү кабарлады. Жолугушуунун жүрүшүндө Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кыргыз-өзбек достук мамилелеринин жана стратегиялык өнөктөштүгүнүн ырааттуу чыңдалышына, ошондой эле бардык тармактарда күч алып жаткан өз ара пайдалуу кызматташтыкка карай терең канааттануусун билдирди. Ал эми Улукбек Марипов өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынтыгы эки өлкө ортосундагы толук масштабтуу жана өз ара пайдалуу соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү боюнча биргелешкен практикалык чараларды ишке ашырууга даярдыгын билдирди. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин эки орун басары дайындалды. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматы билдирет. Жаңы дайындалган орун басарлардын бири Улукбек Бектурганов 46 жашта. Ал буга чейин Чүй облусундагы медициналык мекемелерде жетекчилик кызматтарда иштеген. Ошондой эле Ысык Атадагы санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери кызматын аркалап турган. Ал эми 61 жаштагы Жалалидин Рахматуллаев Кызыл Кыя аймактык ооруканасынын башчысы болчу. Мындан сырткары аталган шаардын вице-мэри болгон. Эске салсак 25 мартта министрдин эки орун басары Мадамин Каратаев менен Нурболот Дүйсөнбаев кызматтан алынган. Биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков Кыргызстандагы Дүйнөлүк банк кеңсесинин башчысы Навид Накви менен жолугушту. Новиков Дүйнөлүк банкка экономикалык кризистин кесепеттери менен күрөшүү жана коронавирус инфекциясынын жайылышынын алдын алуу боюнча чараларды ишке ашыруу алкагында көрсөтүлгөн көмөгү үчүн ыраазычылык билдирди. Жакын арада биргелешкен долбоорлордун алкагында 1200 мектеп 25 000 заманбап компьютердик техника менен жабдылат. Республикалык ооруканада компьютердик томографтарды орнотуу боюнча иштер ыкчамдатылып, ишке киргизилип жаткан мектеп медицина долбоорунун алкагында мектептердеги медициналык кабинеттерди жабдуу тууралуу маселе иштелип чыгат. Ошондой эле айыл чарбаны, кичи жана орто бизнести колдоого алуу боюнча долбоорлор талкууланды. Биринчи вице-премьер өз сөзүндө долбоорлорду ишке ашырууда өкмөт тараптан кечиктирүүлөр болбой турганына ишендирди. Ошондой эле өлкөнүн экономикалык активдүүлүгүн калыбына келтирүүгө багытталган сунуштар жана долбоорлор даярдала турганын кошумчалады. Жолугушуунун жүрүшүндө белгиленгендей Дүйнөлүк банк саламаттык сактоо жана социалдык коргоо, билим берүү, айыл чарба, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, экология жана башка тармактардагы биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу боюнча өкмөттүн ишенимдүү өнөктөшү болуп саналат.